Документтер так болбой кирди чыкты кылыш керек болуп жатса, мен Сүйүн акени сунуштайм. До конца айдашат. Кирди чыкты кылуучулардын регистрациясын базадан жана кара тизмеден бекер текшерип беришет. 24 саат бою чала берсеңиздер болот. Сүйүн эл кызматында. Бүгін 14-июлда Бишкекте блогер Улукбек Карыбек уулу милиция тарабынан кармалды. Бул тууралуу анын Фейсбуктагы баракчасында айтылып, милиция кызматкерлери алып кетип баратканы тартылган сүрөтү жарыяланды. Улукбек Карыбек уулу бейбаштыкка шектелип кармалды. Анын үстүнөн милицияга арызды Ош облустук бириккен ооруканасынын кызматкерлери жазган. Учурда милиция кызматкерлери блогерди Ошко алып бара жатат. Эскерте кетсек, буга чейин блогер Улукбек Карыбек уулу аталган оорукананын төрөтүүгө тууралуу материал даярдап, ал жакка кайрылган жарандар туш болгон көйгөйлөр жөнүндө айтып берген. Андан кийин аталган оорукана Фейсбуктагы баракчасына блогердин төрөтканага келгени тууралуу жазып, ал өзүн орой алып жүргөнүн, сыртта кийген кийими менен төрөт үйүнүн ичине киргенин, кызматкерлердин ишине тоскоолдук жаратканын жана реанимация бөлүмүнүн эшигин сындырганын билдирген деп жазылат маалыматта. Биздин билишибизче, Улукбек Карыбек уулу өтө эл үчүн кызмат кылып, эл үчүн иштеп жатат. Урматтуу бир туугандар, ушул видеого бир дана лайк басып, Улукбек Карыбек уулунун аман эсен чыгышын Кудайдан тилеп кылабыз. Бишкекте кыз зордуктоого аракет кылган шектүү үй камагына чыкты. Маалыматты Бишкек шаардык сотунан тастыкташты. 13-июлда Бишкек шаардык сотунда шектүүнүн бөгө чарасы каралды. Соттук коллегия иштин жагдайларын айыпталуучунун инсандыгын эске алуу менен айыпталуучуга карата колдонулган баш коргоо чарасы үй камагына өзгөртүлдү дешти. Милицияга 27 жаштагы кыз кайрылып, аны зордуктоого аракет кылган шектүүгө карата чара көрүүнү суранган. Шектүү катары 22-июнда кармалып, 22-июлга чейин